Мээримдүү ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштап баардык алкыш мактоолорду айтып арнап кетмекчимин. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Алымдарыбыз атайын жекече өзүнчө дуа жөнүндө көптөгөн китептерди жазган. Алдыда дагы Кудайдын буйрса ал китептер менен бөлүшүп, андагы келген өтө чоң пайдалар, каймактуу маселелерди дагы сиздерге айтып кетмекчибиз кыскачалап. Ошол дуа китептеринде дуанын кабыл болуу себептеринин бири катары башында жана акырында салават айтууну алымдарыбыз эскерип кеткен. Салаваттын өтө көп артыкчылыктары бар. Анан салаватты көп айтуу бул биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акысын жакшылап билүүгө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен таанышууга, анан жашоодо сүннөттөрүнү таберик катары таштап, аманат катары ыйгарып тапшырган сүннөт амалдарыны иш жүзөөгө, амалга ашырууга себепкер болот. Дайым ошо сүннөттү эскертип турат. Жашоодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү болсо, ал жашоо ошончолук жарык, ошончолук максаты бийик, жол тунарбастан ачык болот да. Салават демекчи, мына ушул салаваттардын топтому Далаил Хайрат китебинде имам Жазули рахимахулла салаваттарды айтып бүткөндөн кийин мына могул өтө зарыл дуаны эскерип кеткен. Эч болбосо кыргызча маанисин аңдап түшүнгөндөн кийин ошону дуа кылып жүрсөк жакшы болот. Аллахумма инни аманту би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам ва лам ара фала тахримни фил джинани ру'ята. О Аллахым, бардык кудурет күчтүн ээси өзүңсүң. Мен сенин акыркы пайгамбарың, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды көрбөстөн туруп ыйман келтирдим. Акыретте бейиштин түбүнөн ордунан насип кылып, бейиште жолугушуп, учурашып көрүүдөн мени куружала калтыра көрбө. Варзукни сухбатаху. Бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында туруп жардам бере албасак да, акыретте бейиште бирге кылып, жанында шерик кыла көр. Ва таваффани ала миллатихи, жашоону туура жашап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динде көрсөтүп кеткен сүннөт тариз жолунда жан берүүнү, жан таслим болууну насип кыл дейт. Васқини мин хавдихи машрабан равиян саиган хания ла назмау ба'даху абадан. Кыяматта махшар майданы деп коет, эсеп сурак бере турган өтө кенен майдан болот, чоң. Мына ошол махшар майданында күн өтө жакын келип, мээ кайнаткан ысык аптабында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү колунан эч качан чаңкабай тургандай, тамагыбыздан жеңил өткөн, суусаганыбызды, чөлдөгөнүбүздү кандыра турган, моокумубуз дагы, суусаганыбыз дагы кана тургандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан Каусар суусуну кошколдоп ичүүнү насип кыл. Иннака ала кулли шейин кадир. Акыйкатта сен бардык нерсеге кудуреттүү, телегей тегиз зат өзүңсүң Аллахым. Бул дуанын акырында ушу менен жыйынтыктаптыр имам Жазули рахимахулла. Аллахумма аблиг руха Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам минни тахиyyata ва салама. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга менин атыман ушул салам салаваттарды өзүң жолдой көр, жакшылык соопторду жаза көр деп. Аллах Таалам баарыбызга берекесин берсин. Чындап эле бул дуанын маанисине, маңызына көз чаптырсаңыз, ой жүгүртсөңүз эмне деген терең. Бул дүйнөдө Аллахым өзү артыкчылыгы менен бизге топук берип, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрбөстөн ыйман келтирүү мүмкүнчүлүгү берилди. Бейиште бирге болууну, жанында жүрүүнү Кудайым насип кылсын. Эң биринчи жолугушуубуз ошо кабырдан тирилип чыккандай, несеп кысап майданында колунан суусабай тургандай Каусар суусун ичүүнү берекелүү колдорунан бизге насип кылган болсун. Аллахым адаштырбасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө бекем кылып, мынакей ошол сүннөтүнү биздин төрт мазхаб аалымдары, өзгөчө имам Азам Абу Ханифа рахимахулла бүт ийне жүүнө чейин көрсөтүп кеткен. Мына ушул илимге кыянат кылбастан, адептен кетпестен, улуу муун урмат, кичүү муун кызат көрсөтүп, илим билимдин аркасында өнүгө турган өлкөлөрдөн бололу. Аллахым адаштырбасын.